Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly mu'min musulmonlar, qandaysizlar, amansizlarmi? Yetib ko'rishlar barsizlarmi? Tak, tug'anlar, bugun 9-fevral 2022-yil. Moskvada kun sovuq, biroq sovuq bo'lib qanday? 0 gradus bo'lyaptir. Hozir 1 soat, 1,5 soatdan keyin qorlar erib, ko'chalar chila bo'lib boshlaydi. Saat 8'den 58 minut öttü. Başta 9. Men hazır birinci zapravka kılamın. Anan keyin maşinani bir çay kap turup, juvup turup, ben bismillah dep iştim başlayman. Oşonda примерно 10 bolup kalat. 10'dan tünkü 11'ge çeyin işlemin bugün inşallah. Moskvada уже bugün 9-fevral bolgonduktan adamlar işe çıkıp zakazlar koyup kaldı elhamdülillah. Keçe dağı 7-8 saat işlep где-то bir 5 mingga topqanlar. Bugün erta chiqdim, где-то bir как minimum 7 ming 8 ming ishlesam kerak. Tak, qanday emasa ketdik. Bismillah. Так, buga cheyin men постоянно neft magistralda zapravka qilatlem. 95 баягы G-Drive 95'tin жакшысынан. Бирок алдағы совсем начар болуп кетти. Акыркы жолу где-то bir 10 kun murda zapravka kılgan elem. 10 kun murda zapravka kılıp maşina вообще tartpay koydu. Taqalıp şonçoluk начар болуп кетtir. Вообще söz yok. Hazır эми Gazprom neft'te zapravka kılıp jatam. Пока жакшы. Тем более баягы bonus дагы берет экен. Bonusu dağı топтолуп атат. Ошол суу алганы, салфетка, палфетка, кожаный шондойлорго өтө жакшы. Ошондуктан нефть магистралда вообще заправка кылбай койсоңор деле боло берет. Совсем өлүп калыптыр. Тугумуз такалат. Так, манеке тугандар, saat 9'dan 38 minut öttü. Men birinci zakazды бүтүрдүм. Машинаны жууп чыгышым эле bir заказ берип койду. Короткий заказ, 7 минутталык жол, 289 рубль. Короче, тугандар, Москвада иш башталды. Коэффициенттер күйүп атат. Бул заказды жеткире эле мага нормальный bir заказ берди. Долгая поездка, короче. Ташкентская 8. Бүгүн, короче, bir жака барабыз, 1 saat 10 минутталык жол. Коэффициент менен 1,7 коэффициент билбейм, короче, нормальный жирный заказ болот иншалла. Айлы чыгына. Так, экинчи заказга келдим. Так, оплата наличными дейт. Кана кайга барат экенбиз? Ай, ёлка-палки, 41 километр. 1 saat 11 минута дейт. Люберчиден дальше кетет экенбиз. Бирок эртемден коркпой смело барсаңар боло берет бул тараптаргачы. Под Москва тараптарга, потому что кайчыга заказ болот да. Короче, тугандар, экинчи заказ оплата наличными болду эле. 1 сааттык жол 2564 рубль. Ушундай заказдарды акчасын заранее алгыла. Түшүп качып кетсе ала албайсыңар. Анан банкрот болуп, бензинге акча жок, анан кайтып келишке туура келип калат. Акчаны төлөө десем, акчасы 5000 рубль экен. Заправкага кирип кетти, чтобы разменять этип төлөгөнү. Төлөсө кетебиз, төлөбөсө токтойбуз ошол. Так, 1 saat 36 минутта жол жүрдүк. Бирок жолдо кофе, баттар болуп, ошондой болуп кетти да. 1,5 saat болуп кетти. 1,5 saat болсо дагы жакшы. 2,5 миң наличными, бирок акчаны заранее алдым. Что кийин башты ортпасын деп. Мен Москвага кайтып кетиш керек. Так, тугандар, saat 2'den 11 минута өттү. Мен 5-чи заказды алдым, буйрусам мына иншалла. Тоже долгая поездка. Заказдар альхамдулилlah жакшы, жаман эмес. Эле жүрүп калыптыр. Просто мен сааркы
заказды жеткирип, кайтышка бир короткий заказ менен эле пустой кайттым да. Ошоңчо болбоду, бирок азыр шаарга кайтып келдим. Эми нормально болот буюрса. Анда эмесе 5-чи заказга кеттик. Так, 5-чи заказга да келип калдым. Так, 101 корпус 3 экен. Ошондо кыйлак күн ысып, карлар эрип, жолдор карайып көрүнүп калды. Жакшы, мында вообще эчтеке көрүнбөйт эле. Доорлор и так тар болчу, кыйын эле. Иншалла күндөн күнгө күн ысып, жакшы болуп баратат. Акыркы подъезд экен. Так, значит, келик. 4-чи подъезд. Так, Зеленоградка барат экенбиз. На месте. Оплата безналичная. Так, сколько ехать? Охо. Так, бесплатный дорога менен кеткен болсок 1 саат 47 минута жол жүрүшүбүз керек экен. Платный менен кеткен болсок 76 километр болот экен, бирок 1 саат 17 минут. Короче, жарым саат разницасы бар экен да. Клиентти азыр уговаривать этип көрөбүз да. Платный менен кете берели, болбосо 1 саат кеч калып кетесиң деп. Немесе клиент чыгып атат. Так, саат 4-төн 16 минута өттү. Мен Зеленоградка жетип келдим. Акчасы 2272 рубль болгон экен. Одан комиссия кетти 565 рубль. Комфорт менен заказ кылган экен. Короче, почти ровно 2 саат деп койсо деле боло берет. 2 саат дегенде зорго жетип келдим. Эми кайтышка домойдо коюп, бир заказ менен кетип калсак жетишет бизге. Саат 4 болду. Почти 4-кө чейин 4,5 миң иштептирмин. Саат 4-төн 45 минут өттү. Асырды окуп, домойдо коюп отурам. Чото заказ жокко. Зеленоградда коэффициент өлө көп экен да. А Москвада эч эле жок. Бир аз күтүп отурайынчы. Бир 2 миңдик заказ берип калганда, в сторону Люберц. Вообще сонун болмок. Так, саат 7-ден 28 минут өттү. Мен Зеленоградтан, короче, пустой кайттым. Заказ бербеди, отуруп. Короче, 7 заказ кылдым. Аэропорт Шереметьево терминал Вга келдим, 15 минутта көрсөтүп жатат. 26 минут, 26-30 место. Ошол жерден бир заказ алып кетем мен. Короче, 7 заказым болду, 5043 рубль. Азыр нормальный заказ берсе. Так, саат 11-ге чейин иштеймин. 12-ге чейин кирип кетишим керек дейби. Так, 7-ден 58 минут өттү. Получается, ровно жарым саат дегенде заказ алдым. Аэропорт Шереметьево терминалы Сыдан. Экинчи адрести көрсөтпөй жатат, потому что аэропортко келатып бир заказ берип койду. Көрсөм совсем не туда да. Отказ кылып салдым эле, активность 84-кө түшүп калды. Короче, аэропорттон алган заказ бир эле адрес болчу. Клиент экинчи адрести кошту дагы. Азыр кирип кеттим ана ал домго. Биринчи заказды алганда оплата суммасы 1450 рубль болчу. Экинчи адрести коштум ана Покрышкина 8 корпус 3. Потом уже оплата счетчик менен башталды да. Азыр уже 1 саат жүрүп койдук, 1229 болду. Минутасына 7 рубльден есептеп жатат.
Азыр бул жерден чыккандан кийин дальше кетебиз. Где-то бул адрес уже келдик. Кеткен болсок кана. Дагы 9 минута. Интересно, да? Оплата биринчи заказ, экинчи адрести кошо электе 1400 болчу. Ал 7 рубльден эсептегенде да еще 70 рубль кошкон болсо, ладно, 100 рубль да болсун, 1300 болуп калабы. Что-то непонятно, да? Яндекс конкретно тупит этот. Вот конкретный дебилизм же. Субханалла, мау не деген нерсе. Аэропорттан алганда 1450 рубль болчу. Клиент экинчи адрести кошту, где-то bir 15 минут, 20 минут биз көп жүрдүк. Общий сумма азайып кетти. Бул не деген? Яндекс вообще киршас кетип калыптыр Яндексте бар го. Так, саат почти 11 болду, 11ге 2 минут калды. Мен бул канчанчы заказ азыр айтып коеюн биринчи. 11-ci заказды жабып атамын. 11-ci заказ 1397, почти 1400 болду. Без маски. Так. 7650 рубль иштептирмин. 11 заказым болуптур. Ошондо саат 11 болду, мен секин домойду коюп үйгө айдайын. Уже болду, кеч болду. Так, домойду койдум эле. Бир заказ берип койду. Саат 11:30 болуп калды. Мына по пути бүтүрүп кетип табыз. Короткий заказ болчу, 262 рубльге. 8 минут алып olur. Так, эми эсептесек, саат 11:30 болду. Ошондо мен так 9:30 биринчи заказ бүтүргөн элем да. Эртең 9:30 чыгып, бир заказ бүтүрдүм эле. Ошондо 13 заказ, 13 заказым болуптур. 7939 рубль. Короче, 8000 иштептирмин да бүгүн. Жаман эмес, алхамдулилла, жакшы. Москвада уже заказ башталды. То есть такси башталды, пробка дагы башталды. Лучше пробка болуп, заказ көп болгону жакшы экен. Өткөндө вообще пробка жок, заказ жок болуп жүрө бердик элечи. Мына жактан бер жакка айдап. Вот, алхамдулилла. Расход 1400 бензин куйган элем. Литровка ошондо жок, 1,5 миңди куйган экен. Где-то bir 28 литрге ушундай 95 G-Drive Газпротнефтен куйган элем. Жакшы, жаман эмес, алхамдулилла. Анда эмесе, кийинки видеодо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.